Мен ушул кээ бир адамдарга таң калам дейт да Имам Ахмад рахималла. Алар ошо жүрөктөрү өздөрү бурулуп жаман жакка тайып баштаганда Аллах Таала жүрөктөрүн буруп салды дейт да. Жана Аллах Таала адал кылган нерсени арам кылышат, силер ошону ээрчийсиңер. Аллах Таала арам кылган нерсени адал кылышат, силер ошону ээрчийсиңер дегенде, ооба биз ошондой кылабыз дегенде, Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Кийинки бөлүмдө бул алмайт жатат. Бабу ман ата'a улама вал умара фи tahrim ма ахаллаллах ау tahrim ма харрамаллах фақад иттахазахум арбабан мин дуниллах. Бул бөлүмдө айтат. Кимде ким алымдарга же падышаларга Аллах Таала адал кылган нерсесин арам кылууда же болбосо арам кылган нерсесин адал кылууда моюн суна турган болсо, аларды Аллахтан башка сыйынуучу Кудай кылып алыптыр дейт да. Бул бөлүмдө алымдар айтышат. Бул бөлүмдүн негизги максаты таклидти таштап, сокур ээрчүүнү таштап, далилди ээрчүүгө үгүттөө. Демек бул алымдын даватынын негиздери ушул 4 нерсеге курулган. Бул пайгамбарлардын баарынын дини ушул 4 нерсеге курулган. Биринчиси не? Жалгыз Аллахка кулчулук кылууга, таухидке. Кайсы китебин окубагын таухидке чакырат, Бул пайгамбарлардын даваты. Жана экинчиси ушун каршылашынан кайтаруу, ширктен кайтаруу. Ширктин түрлөрүнү бул таухид китебинде дагы, үч негизде дагы, Кашфу шубхат бүт баяндай берди. Үчүнчүсү эмне? Пайгамбарларды ээрчүүгө. Пайгамбарды ээрчүүгө, далилдин негизинде, шариаттын негизинде ибадат кылууга. Төртүнчүсү ошо пайгамбардын жолуна каршы чыгуудан, бидат жолдор менен, динде жок жолдор менен ибадат кылуудан кайтарган. Бул алымдын китептеринин баарын окусаң, эң негизги маселе. Сираны окусаң дагы ушул маселеге көңүл бурат, тафсирин окусаң да ушуга, акиданы окусаң да ушуга көңүл бурат. Себеби ушул пайгамбарлардын даватынын, дининин өзөгү негизи болуп эсептелет. Демек бул жерде айтып жатат. Ошондой эле кимде ким алымдарга жана ошондой эле эл башчыларга дагы Аллах Таала адал кылган нерсени алар арам деген болсо, ошого баш ийген болсо, же болбосо Аллах Таала арам кылган нерсени адал деген болсо, ошого моюн сунган болсоң, анда эмне аларды Аллахтан башка Кудай кылып алыптыр деп айтып атат. Бул бөлүмдө алымдар айтышат. Бул ошол башчыларга же алымдарга баш ийүү эки түрдө болот. Ушул арам нерседе, адал нерседе. Биринчиси, эгерде кайсы бир алым же болбосо кайсы бир падыша Аллах Таала адал кылган нерсени арам деген болсо, ошону ачык айкын билесин адал экенини, ал арам деп атат. Ошого карабастан бул эми арам деди, арам болуп калды деп, ошого моюн сунуп эме кылган болсо, бул кафырлык болот, динден чыгуу. Же болбосо арам кылган нерсени адал дей турган болсо, бул адал деди, падыша адал деди, же паланча алым адал деди. Бул не? Адал болуп калды дей турган болсом, анда ал кафырлык, динден чыгуу болот. Мисалы үчүн эл башчы болсун, бир падыша болсун, ким болсун, аракты адал дей турган болсо, арактын арам экендигини баарды билесин, ачык айкын билесин. Эмне тиги алым адал кылып бербеди, болду бизге адал деп иче беребиз дей турган болсо, ал эмне? Бул кафырлык. Же болбосо эл башчы адал деди, болду эми бизге ошол адал кылып берди, биз үчүн адал дей турган болсо, анда кафырлык болот. Түшүндүңбү? Бул кайсы бир иште болбосун. Экинчиси болсо, ошол арамды адал кыла турган болсо, адалды арам кыла турган болсо, ал нерсени адал деп этикат кылбайт. Бир алым аракты адал деп айта турган болсо, аны адал болуп калды деп этикат кылбайт, ишенбейт. Арам бул, арам туура эмес айтып атат дейт. Бирок эмне? Шахватын ээрчип эле арак ичип атат. Иче берейли деп. Экинчи бөлүгү. Же болбосо эл башчы айтса дагы, кайсы бир күнөөгө баштап буйруган болсо, ошол күнөөдө эмне? Бул күнөө арам, бирок эмне? Муну өзүнө шахватына жаккан үчүн, насына жаккан үчүн кылып атат ошону. Ошондой кылып аткан болсо, бир дүйнөлүк максаттар үчүн кылып аткан болсо, анда ал кафырлык эмес, бул чоң күнөө болуп эсептелет. Түшүндүңбү? Динден чыгарбай турган чоң күнөө болбой эсептелет. Бул бөлүмдө келген далилдерден айтат: "Вакал ибн Аббас, юшик ан танзил алейкум хижаратун минас сама, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar." Абдулла ибн Аббас радыйаллаху анхунун сөзүн алып келди. Мен силерге пайгамбарыбыз айтты деп айтсам, силер мага Абу Бакр, Умар айтты деп айтасыңар дейт да.
Бул жерде kimde kim şeriatta dalilde açık aykın bilgen bolsa, anda al dalilge eç kimdin sözünü karşı koygon bolбойт ekendигini aytıp atat. Bir maselede açık aykın dalili menen bildingби туура ekendигini. Anan oşol maselege Peygamberimizin sözünөн, Allah Taala'nın sözünön bilgen bolsoň, şeriatта etibарга alıngan dalillerдин негизинде bir maselени bile turgan bolsoň, oşoga karşı bir alımdын oyuna alıp kele turgan bolsa, oşol dalilge karşı alıp kele turgan bolsa, al alımdын кадыр баркы канчалык жогору болсо дагы, канчалык илимдүү болсо дагы, канчалык авторитет болбосун, ошол хадиске каршы анын сөзүн алган болбойт деп атат. Абдулла ибн Аббас айтып атат. Мен коркомун дейт, силерге асмандан таш жаагысынан дейт да. Таш жауып калуусунан корком дейт. Неге? Мен силерге дейт, пайгамбарыбыз айтты десем, силер мага Абу Бакыр, Умар айтты деп сахабалардын сөзүн айтып атасыңар дейт. Абу Бакыр, Умар ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат. Эгерде адамдар Абу Бакыр менен Умарды ээрчип турган болсо, алар туура жолго хидаятка келет дейт. Башка хадисте айтат, Абу Бакыр менен Умарды ээрчигиле деп буйрук кылып айткан. Башка хадисте айткан, силерге менин жана менин халифа Рашид болгон халифалардын сүннөттөрүн ээрчигиле. Ал эмне? Абу Бакыр, Умар, Осман, Алилер. Ошолордун сүннөтүн ээрчигиле деген. Демек, ошондой кадыр бактуу болгон сахабалар, пайгамбарыбыз ошолорду ээрчүүдүгө буйруган. Ошолордун сөзү дагы эгерде пайгамбарыбыздын сөзүнө каршы чыга турган болсо, алууга болбосо, андан башка адамдар канчалык алым болсо дагы алган болбойт. Андан кийин Имам Ахмад рахимахуллахтын сөзүн алып келди. Имам Ахмад айтат: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Men uşul kebir adamlarga taң kalam deydi da İmam Ahmad rahimahullah. Алар не хадисти билишет, хадистин санадын да билишет. Бул сахих хадисби, даиф хадисби, аны да билишет дейт. Бирок ошого карабастан Суфиян Саури рахимахуллахтын оюн алышат дейт да. Хадиске каршы келсе дагы оюн алышат дейт. Аллах Таала Куранда айтып атат дейт. Буларга bir fitne келип калуусунан корком деди да, Аллах Таала Куранда айтты. Кимде ким Аллахты фалияхзариллазина юхалифуна ан амрихи. Пайгамбардын буйругуна каршы чыккандар сак болушсун, абайлашсын, аларга bir fitne келип калуусунан же болбосо bir каттуу азап келип калуусунан сак болушсун деп айтты. Имам Ахмад айтты, fitne деген бул аятта fitne дегенден максат не дегенде, fitne деген бул ширк, эгерде дейт, ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүнү, хадисини кайсы бир алымдын, кайсы бир адамдын сөзү үчүн кээ бир сөзүн кайтарып кое турган болсо, анын жүрөгүнө Аллах Таала адашуу салып коет да, ошо себептен не ал акыры барып ширкке, кафырлыкка түшөт деген майында айтып атат. Сен бир маселеде өзүңдүн устазыңды жогору көрүп, бир алымды жогору көрүп, пайгамбарыбыздын хадисине, пайгамбарыбыздын аятын, Аллах Тааланын аятыны, ачык айкын аяттарды кайтара турган болсоң, Аллах Таала ошол себептүү жүрөгүңө зайык, адашуу салып коет дейт да. Демек Аллах Таала адилеттүү зат, эч качан адам баласы туура акыйкатты каалап, ыхластуу боло турган болсо адаштырып койбойт. Качан адаштырат? Ошондой адамдын жүрөгүндө оорулар пайда болгондо. Аллах Таала Куранда айтат: "Фаламма загу азагаллаху кулубахум." Алар ошо жүрөктөрү өздөрү бурулуп, жаман жакка тайып баштаганда Аллах Таала жүрөктөрүн буруп салды дейт да. Түшүндүңбү? Демек бул жерде Имам Ахмад айтып атат, Куран сүннөттү, хадисти, сахих хадистерди таштап, ошо болбосо Суфиян Саури деген бул чоң имамдардан, Ахлу Сунна жамааттын чоң имамдарынан. Ошонун оюн алып кеткендер бул сак болсун. Ушундай баштарына бале келип адашып кетүүдөн дейт да. Суфиян Саури неге айтып атат дегенде, Суфиян Саури рахимахуллах бул Ахлу Куфа менен таасирленип калган. Жана Ахлу Рай деп коет, ойчулдардан таасирленип калган фикх маселелеринде. Ошол себептен Имам Ахмад рахимахуллах Исхак ибн Рахавай деген ага көптөгөн маселелерде жооп беришкен да. Dalilin negizinde жооп беришкен. Dalilsiz эле Исхак ибн Рахавайты ээрчип кеткендерге, Суфиян Саури рахимахуллахты ээрчип кеткендерге ушундай айтып атат. Эми бул жерде таклид, иштихад деген маселе. Таклид болобу шариатта, иштихад кылуу кандай болот деген маселеге келет. Бардык адамдарга милдетпи далилдин негизинде амал кылуу, бул фарызбы, милдетпи дегенде андай эмес. Адамдар жалпысынан эки бөлүктөн турат. Эки бөлүктөн турат. Алымдар жана карапайым адамдар, Алым деп кимди айтат? Алым деп ошо далилдин негизинде, шариаттын далилдерин талдап түшүнө биле ала турган деңгээлге жеткен болсо, аят хадистерди түшүнөт, бири-бирине кошуп бириктирип түшүнө алат,
usul fiqh эң негизги шарттарынан usul fiqh ilimi. Usul fiqh ilimini түшүнгөн, ошо далилдерди бириктире биле алган, талдап биле алган адамды алым дейт да. Алым деп жөн эле мисалы үчүн бир хидаяны окуп алган болсо, же болбосо мухтасарды окуп алган болсо, мындайча айтканда фикх китебинен бир китепти башынан аягына чейин далилсиз эле окуп алган болсо алым болуп калбайт. Аны жаттап алса да алым болуп калбайт. Алым деген ошо маселе bir kitapta kelgen bolsa bir sözdü. Bir alım mul aram je bir adal dese oşol maseleni dalillerime izlep taldap çında öyle sözü tura emespi dalilinde izledi. Oşo taldap bile algan alım bolot. Eğer de bir kitapta жазып койгон окуп алып эле бул kitapta aram degen, bul kitapta adal degen bilse al alım bolup эсептелинбейт ал. Ал мукаллид ээрчүүчү болот. Ошол kitapты ээрчүүчү болуп атат. Түшүндү? Демек алым деген ошондой деңгээлде. Эми adamlar жалпысынан алым анан карапайым адамдар. Алымдардын милдети эмне? Алымдардын милдети бул далилдин негизинде өзү амал кылуу биринчи. Шариаттын акыйкатты далилдин негизинде изилдеп билүүсү. Жана адамдарга ошо далилдин негизинде баяндап берүүсү. Бир деген арам экендигини, адал экендигини, ибадат экендигини, бидат экендигини, тавхид экендигини, ширк экендигини бүт далилдин негизинде баяндап бериш керек. Бул алымдардын милдети. Карапайым адамдардын, ошол нерсеге кудурети жетпеген адамдардын милдетинде бул ошо өзү ишенген, дининде таква, илимдүү деп ишенген алымды ээрчүүсү, таклид кылуусу. Таклид бул шариатта уруксат берет экендигине алымдардын арасында ижма болгон. Ибн Абдулбар деген алым эскерет, алымдардын арасында талашсыз таклид уруксат берилет. Таклид ким үчүн? Карапайым адам үчүн, ошо далилди түшүнө биле албаган, илими жок адам үчүн уруксат берилет. Буга далилдерден Аллах Таала Куранда айтат: "Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Илим элерден сурагыла, эгерде билбесеңер дейт. Эгерде билбесеңер, илим элерден сурагыла. Бул жерде Аллах Таала адамдарды экиге бөлдү. Илим элери жана не? Карапайым билбеген адамдар. Илим элеринин милдети илимдин негизинде баяндап берүүсү. Карапайым адам ошол өзү акылы жетпеген нерсесini, билбеген нерсесini илимдүүлөрдөн суроосу милдет. Бул таклид уруксат берилет шариатта, түшүндүңбү? Эми таклидтин деңгээлдери мындай. Биринчи деңгээли бирөө далилди билип туруп, акыйкатты чындыкты билип туруп, кудурети жетет алым. Анан ошого каршы башка бир алымдын оюну, бир кадыр баркы үчүн, авторитет үчүн ээрчип кетсе, бул арам, ижма болгон, алымдар арасында талашсыз ижма. Акыйкатты билесиң, далилдин негизинде билесиң чындыкты. Бирок ошого карабастан кой биз бул алымдын кадыр баркы бар деп ушуну ээрчип кетсең, ал бул арам экендигинде талашсыз. Экинчи деңгээли карапайым адам, кудурети жетпеген адам, далилди билбеген, түшүнбөгөн адам алымды ээрчигени бул уруксат берилет. Бул да талашсыз ижма. Үчүнчү деңгээли илими бар, талдаганга кудурети жетет, бирок кээ бир учурларда убакыт жетишсиз болуп калат. Мисалы үчүн бардык маселени эле биле бербейт да. Бир маселеде изилден элек, биле элек. Ошол учурларда бирок изилдесе таба алат, издей алат. Ошол учурда ал кайсы бир алымды таклид кылса болобу болбойбу деген бул алымдардын арасында талаштуу маселе. Бирок туурааак Аллах алам ошол убакыт болуп калса, зарыгып калган болсо, өзү ишенген бир алымды ээрчип кетсе болот. Ошол кудурети жеткен адам дагы. Түшүнүктүбү? Анан алымдар дагы адамдардын деңгээлин башкача бөлүктө 3 бөлкө бөлүшөт. Биринчиси алым жанагындай эле. Ал далилдерди түшүнүп берген. Экинчиси муттаби. Бизде көпчүлүк эмелер муттаби болот. Жада калса талиб илимдер да. Муттаби деген алымдын сөзүнүн далили менен билет. Мисалы үчүн Шейх Ибн Баз айтты, муну арам деди, буга мындай далил деп айтты дейт. Бирок ал өзү далилдерди ошол маселедеги баардык башка ойлорду чогултуп, ар бир алымдын далилин эме кылып, талдап, салыштырып, анан туурасын тандап чыккан жок, ага кудурети жетпейт. Түшүндүңбү? Ал көпчүлүк адамдар, баягы илимге кызыгып баштаган адамдар ушундай. Анын кудурети жок, ошо бир маселеде бүт алымдардын чогултуп, ойлорун чогултуп, далилдерин чогултуп, анын ичинен талдап чыгып, туурасыны тандап чыгууга кудурети жок. Ал эмне? Бир алымды ээрчийт, анын далилине карайт, бул алым мындай депти, фатуа берди, буга мындай далил. Үчүнчүсү болсо мукаллид, ал эч кандай далилин да билбейт, бир гана керектүү маселесин алымдан сурайт, ушундай десе ошондой кылып кете берет. Түшүнүктүбү? Бул карапайым адамдар. Кээ биркемелер чыгышкан, аша чабып кеткендер. Бул таклидти арам деп айтышкан, таклид кафырлык деп айтышкан. Бул туура эмес. Таклид деген шариатта уруксат берилген. Жана ошондой эле таклидти ээрчүү да,
карапайым адамдын алым ээрчүүсүнү арам экендигине кээ бирлер ошо хадисти далил кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай, ар бир адам ошо кабырга киргенде ман раббук, Раббың ким, пайгамбарың ким, диниң эмне суралат да. Ошондо эмне момун адам, мусулман момун адам Раббым Алла, пайгамбар Мухаммад деп жооп берет. Ал эми мунафык деди, ха ла адри, билбейм, адамдар бирдеке айтышты эле, мен да айтып койдум деп айтат деди. Ушул хадистин негизинде кээ бирлер таклид арам деп айтат. Неге десең, бул жерде дейт, адамдарды ээрчиген, адамдар айткан үчүн айттым деген, ээрчиген үчүн таклид, ушул таклид дейт да. Ошол себептен ал эмне жооп бере албай жатат. Демек иштихад деген далилдин негизинде ээрчүү бул важип дейт да. Бул туура эмес, бул вообще туура эмес. Биринчиден ахли сүннат вал жамааттын жолу эмес бул. Биринчиден эмне? Ахли сүннат вал жамаатта акыйдада дагы диндин баардык жагында таклид кылса болот экендигинде ижма болгон маселе. Ибн Абдул-Бар Жами Баян аль-Илм ва Фадлихи деген китебинде эскерет. Алымдардын арасында талайсыздар. Экинчиден акыйда маселесинде таклид болбойт деген бул философ ашариттердин этикады ушундай. Түшүндүңбү? Ар бир адам өзү биринчи шектениш керек, күмөндөш керек, андан далил издеш керек, караш керек деп далил, алардын далил, шариаттын максаты далил эмес, алар ой жүгүртүп акыл менен далилге жетүү дейт. Ушул важип деп айтат да. Ахли сүннат андай эмес. Үчүнчүдөн бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдарды эки бөлүккө бөлүп атат. Момун анан мунафык деп. Момун адам жооп берип атат. Ал жооп бергени далилди жаттаган үчүн эмес, имандуу болгон үчүн, момун мусулман болгон үчүн жооп берип атат. Жооп бере албаган мунафык, ал мунафык болгон үчүн, иманы жок болгон үчүн жооп бере албай жатат. Эми бул жерде ушул хадистин негизинде эгер айта турган болсо, адамдар айтты. Ошол мунафык же кафир адам өлөрүнөн мурда ушу далилдердин баарын жаттап алган болсо, Рабби Аллах, буга далил, аяттар, хадистер бүт жаттап алган болсо, бирок иман келтирбесе, ал жооп бере албайт ал. Бүт жаттап алса дагы жооп бере албайт. Демек, жооп бере албагандыга себеп болгон нерсеси иманы жоктугу. Мусулмандын жооп бергендигине себеп болгондугу имандуу болгон үчүн. Ал жаттап алган үчүн эмес. Түшүнүктүбү? Ошо пайгамбарыбызга иман келтирген, Аллах Таалага иман келтирген, динге иман келтирген, амал кылган үчүн жооп берип атат деп айтышат. Демек, иштихад таклид маселеси ушундай. Таклид маселеси уруксат берилет, бул кудурети жетпеген адамга. Эми бул жерде бир маселе калды. Ошол мукаллид таклид уруксат берилет дедик, карапайым адамдарга уруксат берилет дедик. Карапайым адамдар анда адашкан алымдарды ээрчип жүрө берсе, Аллах Тааланын алдында үзүрлүү болобу, ал кечиримдүү болобу десе, ахли сүннат вал жамаатта акырет маселеси менен дүнүйөлүк маселе айырмаланат. Түшүнүктүбү? Эгерде ошо карапайым адам болсун, адашкан бир алымды ээрчип жүргөн болсо, ал карапайым адам болсо да бул дүйнөдөгү өкүм адашкан бидатчы деп айтыла берет. Түшүнүктүбү? Бул үзүрлүү, карапайымда шариатта таклид деген уруксат берилди го, бул адашкан эмес деп айтылбайт. Ал адашкан деп жатабы, демек адашкан болуп эсептелинет. Бирок акыреттеги маселе Аллах Тааланын алдында башка. Чында эле үзүрлүү болушу мүмкүн, же болбосо үзүрү жок болушу мүмкүн. Эми ошо карапайым адамдарга дагы кайсы учурда уруксат берилбейт. Эгерде ал муфаррит болсо, муфаррит деген өзү шалакылык кылып кайдыгер караган болсо, ошо маселесине, дин маселесине шалакылык кайдыгер караган болсо, ал кайдыгерлик кандай болот дегенде алымдар айтат, ошо өзү кылып аткан жолуну туура эмес экенде бир аз шек күмөнү бар да. Мисалы үчүн бирөө кайсы бир алымды ээрчип атат, туура эмес жолдогу адамды. Ага туура жолдогу адам келип дават кылып түшүндүрдү. Түшүндүргөндөн кийин ага шек күмөн кирип калды. Чота бул туура эмес окшойт чында ойлодум. Андан кой, мен башым оорутпай эле коеюн, ушуну эле карманып жүрө берейин дей турган болсо, ал жоопкерчиликтүү болот, үзүрлүү болбойт. Түшүнүктүбү? Ага шек күмөн киргенден кийин. Качан үзүрлүү болот? Ал эгерде ошону туура деп этикад кылып, 100% эле этикад кылат, эч кандай шек күмөнү жок, ушуну туура деп этикад кылат, бирок ал адашкан болсо дагы Аллах Тааланын алдында ал үзүрлүү боло берет. Бирок бул дүйнөдө дин таза сакталыш үчүн, ал бидаттар таркабаш үчүн, ал бидатчы болуп эсептелинет, адашкан болуп эсептелинет, жана ошондой эле ал жана кыяматтагы азапка дуушар болуп калып коркунучу бар. Ошон үчүн булар үзүрлүү экен деп ташталбайт. Адашкан деп айтат. Алардан кайтарылат. Түшүнүктүбү? Демек дүнүйө эмеси менен акыреттин айырмасы бар. Ошону жакшылап билип алыш керек. Бул ахли сүннат вал жамаатта эң негизги эрежелерден акырет менен дүнүйө өкүмдөрүн айырмалоочу да. Себеби көпчүлүк адамдар мындай.
Муну көп окуп жүргөн, илимде жүргөн адамдардан да угасың бул сөздү. Айтышат, паланчы бидатчы, адашкан, туура эмес, аны уккан болбойт, аны ээрчиген болбойт деп кайтарсаң айтат. Мынтип алымдарды сүйлөй бербеш керек, илимдүүлөр сүйлөй бербеш керек, бирөөнүн айын айта бербеш керек деп анан илгерки кээ бир алымдардын сөзүнү алып келишет. Алымдар эмне деп айтышат? Балким бир адам дейт да, ушундай бул дүйнөдө жаман биздин көрүүбүзгө жаман жүргөндүр, бирок Аллах Тааланын алдында эң бешти даражасы бийик болот деп айтышкан да. Ал неге айтышып атат? Бул дүйнөдө чындап эле үзүрлүү болуп, ошону акыйкат деп жүрүп, бирок ыхластуу болгон, ошол үчүн ыхласы үчүн, ниет үчүн Аллахтын алдында кадыр баркы чоң болушу мүмкүн деп айтып койсо, ал сөздү туура эмес түшүнүшөт. Бул туура эле сөз. Ал эмне? Бул дүйнөдө мисалы үчүн кээ бир алымдар бар. Анын илими жеткен жери ошол. Ыхластуу, динге кызмат кылган. Бирок эмне? Чөйрөсү, устаздары бардыгы ашарит болгон же матурид болгон, бир адашкан немеде үйрөнгөн, динди ошо менен үйрөнгөн дагы, анан бирок илим таркаткан, динге чын жүрөктөн кызмат кылып, ыхластуулук менен ибадат кылган. Алар бул дүйнөдөгү кылган иши үчүн Аллахтын алдында иштихат кылган үчүн үзүрлүү болушу мүмкүн. Аллахтын алдында даражасы бийик болгон болушу мүмкүн. Бирок алар ката кетирсе, булар ыхластуу болду эле деп туруп катасын айтпай коюлбайт да. Андай мааниде эмес алымдар сөзү. Айткан мааниси ушундай. Ал ыхластуу болушу мүмкүн, даражасы Аллахтын алдында бийик болушу мүмкүн, бирок биз эмне катасын айта беребиз. Түшүнүктүбү? Ката кеткен болсо, адамдар ошону ээрчибеш үчүн айтыла берет. Ошон үчүн маселени туура түшүнө турган болсок, илгерки өткөн алымдардан дагы катасын айта турган болсоң, ал алымдын кадыр баркына, шахсия өзүнүн жеке адамдык сыпатына сөз тийгизүү, доо кетирүү болуп эсептелинбейт. Анын ошо кылып аткан иши, ошо айткан сөздөрү туура эмеспи? Шариаттын негизинде таразылап атабыз. Бирок ал жеке ыхластуу болгонбу, атайлап кылганбы, атайлап кылган эмеспи, ошону ал Аллах Тааланын алдында эсеби болот. Биз ага аны тозокко киргизип берип, бул вообще оңбой турган адам деп айтылып аткан жок ал. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн туура түшүнүш керек. Бул эмне? Биринчиден ошо туура эмес жолдогу адамдардын, алымдардын катасын элге баяндап берсек, ошол алымга эң биринчи пайда. Эмне? Ошол катада аны адамдар азыраак артынан ээрчигендер болуш керек. Ээрчибей, экинчиден диндин кадыр баркы, дин таза сакталуусу алымдардын, адамдардын кадыр баркынан жогору турат. Ал алым канчалык авторитеттүү болсо дагы. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн эмне? Бул дүйнө менен ахиреттин өкүмдөрү айырмаланат. Ката кеткен адамдар ката деп айтыла берет. Андан кийинки далил. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Uday ibn Hatim деген сахаба риwayat кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аятты окуду дейт. Өздөрүнүн алымдарына жана көп уббаттарына, уббат деген илимсиз эле бирок көп ибадат кылган, жанагындай Аллах Таала көп ибадат кылган. Ошолорду Аллахтан башка Кудай кылып алышты деп айтты. Ушул аятты окуду дагы. Окуган укканда ал сахаба айтты. Факулту инна ласна набудухум. Биз өзүбүздүн башчыларыбызга, алымдарыбызга, ошо уббаттарыбызга сыйын кылган жокпуз го дегенде Пайгамбарыбыз айтты: "Алайса юхарримуна ма ахадаллаху фатхаримуна." Алар деди, Аллах Таала адал кылган нерселерди силерге арам кылып берет го. Ошону силер да арам деп беришсиңер го деди. Жана Аллах Таала адал кылган нерсени арам кылышат, силер ошону ээрчисиңер. Аллах Таала арам кылган нерсени адал кылышат, силер ошону ээрчисиңер дегенде, ооба биз ошондой кылабыз дегенде, фатилка айбадатухум. Бул эмне? Ошолорго сыйынуу, ибадат болуп эсептелинет деди. Бул жерде эмне? Ибадаттан максат таа, моюнсунуу. Ошо арам адалда. Себеби бир нерсени адал кылуу, арам кылуу Аллах Тааланын иши. Ташрий кылуу, бирдекен шарият кылуу, мындайча айтканда закон чыгаруу, шариятта арам, адал, ибадат, бидат деген бул Аллах Тааланын иши. Ошол нерседе башка бирөө шериктеш болуп атат Аллах Таалага. Арам кылып, адал кылып. Сен ошого моюнсунуп атасың. Ошон үчүн ушул моюнсунуу айбадат таа деп коет, моюнсунуу бөлүгүндө кулчулук кылуу деген мааниде да. Түшүндүңбү? Азыркы учурда ушундай күчөйгөн кебиркилер бар. Таклидти катуу кайтарышкандар. Таклидти капырлык деп айтышкан. Таклид неге капырлык десең, ушул аятты далил кылышат. Ушул хадисти далил кылышат. Түшүндүңбү? Бул таклидтен максат жанагындай тафсирлеш керек. Көпчүлүгү ушу матындарды, китептерди устазсыз өзү үстүртөн окуп алгандар ушундай болот. Үстүртөн окуп алды, мына кафырлык деп атат. Баш ийсең кафырсың деген, демек таклид ээрчүү кафырлык деп чыгышат. Аны алымдардын чечмелөөсү менен, аят хадистерди кандай бириктиришкен, устаздын негизинде, устаздын түшүндүрүп берген жолу менен окуй турган болсо,
анда туура түшүнүлгөн. Көпчүлүк азыр интернетте чыгып аткан самоучкалар кандай? Арабча билбейт көпчүлүгү. Не кылат? Дароо эле бир орусча которулган Имам Ахмадтын Сунна, Абдуллах ибн Ахмадтын Сунна деген китебин окуйт. Барбахарин бир китебин окуйт. Алар каттуу айткан сөздөр бар. Аны Ахлисунна койгон эрежелердин негизинде түшүнүшүң керек да. Дароо ошолорду алып алып хаддадилер чыгат, такфирлер чыгат. Буга окшогон аят хадистерди мындан китап таухидден матынын окуп алып туруп эле түшүнбөй турган болсо, шарттарды түшүнбөй турган болсо, ошентип таклид деген бул кафырлык, бул болбойт деп чыгышат да. Таклид деген бул уруксат берилет экенинде ижма, Ахлисуннада бул ижма болгон. Эч кандай талашсыз маселе. Ушуну менен бул бөлүм аякталат. Саллаллаху алейхи ва салlam ala khayri khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.